Убакыт урдоочу. Түн ортосу. Шаардын ызы чуусу басылып, бардык терезелерде жарык өчкөн маал. Бирок Адилеттин бөлмөсүндө кичинекей монитордун көгүш жарыгы дагы деле өчө элек. Бул жарык анын жашоосун акырындап соруп жаткан кара тешик сыяктуу. Адилеттин көздөрү кызарып чарчап турса да, манжалары автоматтык түрдө экранды өйдө жылдырып жатат. Анын бөлмөсүнүн бурчунда көлөкөлөрдүн арасында бирөө турат. Анын жүзү жок. Бирок ал жылмайып жаткандай сезилет. Бул убакыт урдоочу. Ал Адилеттин ар бир мүнөтүн, ар бир демин кутчасына салып уурдап жатты. Дагы бир эле видео карачы. Бул жигит кандай сонун саякаттап жүрөт. Сен дагы ушинтип жашайсың, Адилет. Бирок азыр эмес. Азыр жөн гана көрө бер. Окуганга иштегенге али убакыт көп. Сен жашсың го. Эртең баарын баштайсың. Адилет чарчаган, өзүнө өзү нааразы, бирок алсыз үн. Чын эле, эртең сөзсүз англис тилин баштайм. Сөз берем. Бул акыркы видео. Жок, мына бул кызыктуу көрүнөт, ушуну да көрөйүнчү. Эшик акырын ачылып босогодо Адилеттин апасы көрүндү. Анын колунда бир стакан жылуу сүт бар. Ал уулунун чарчаган жүзүн көрүп жүрөгү ооруду. Балам, дагы деле жата элексиңби? Саат 3 болду го. Эртең окууга кантип барасың? Көзүңдүн асты капкара болуп кетиптир. Бул телефон сени жеп бүттү го садагам. Апа, коңузчу. Мен бала эмесмин да, болгону бир нерселерди карап жатам. Пайдалуу нерселерди көрүп жатам, түшүнөсүзбү? Жат уктай бериңизчи. Апасы унчукпай чыгып кетти. Анын көзүндө жашты Адилет көргөн жок. Ал кайрадан экранга үңүлдү. Бирок ошол тапта убакыт урдоочу анын бөлмөсүнө кум саатты оодарып койду. Кумдар адаттагыдан 1000 эсе тез агып жатты. Адилеттин бир түнү анын өмүрүнүн 1 жылына тети болуп баратты. Адилет экрандан ийгиликтүү адамдарды көрөт. Алар спорт залда, алар китеп окуп жатышат. Алар бизнес ачышты. Ал аларды көргөн сайын мен дагы ушундай болом деп өзүн алдайт. Бирок ал адамдар иштеп жатканда Адилет аларды жөн гана көрүп отурат. Анын мээсиндеги дофамин убактылуу рахат берүүчү зат аны тузакка түшүргөн. Ал азыр китеп ачса мээси аны кабыл албайт. Анткени китеп бул эмгек. Ал эми телефон бул бекер берилген жасалма убакыт. Убакыт урдоочу каткырып: "Бүгүн да меникисин, Адилет. Сенин келечегиңди мен уурдап жатам. Сен билбейсиң. Сенин досторуң азыр уктап, эртеңки күнгө күч топтоп жатышат. Ал эми сен менин кулумсуң." Таң атты. Күн нурлары терезелердин пардаларынан өтүп, Адилеттин чачылган бөлмөсүнө жарык чачып турат. Бирок бул жарык Адилет үчүн кубаныч эмес, кезектеги жаза сыяктуу эле. Ал көзүн ачкысы келген жок. Түнү бою экранын көгүш жарыгына тигилген көздөрү ачышып, кум толгондой оорулушуп турган. Анын мээсине миңдеген керексиз маалыматтар, бирөөлөрдүн күлкүсү, маанисиз музыкалар жана виртуалдык дүйнөнүн калдыктары кайнап жатты. Дагы таң аттыбы? Эмнеге убакыт мынча тез өтөт? Башым жарылып кетчүдөй ооруп жатат. Бүгүн маанилүү лекция бар эле го. Англис тилинен тест. Жок. Бүгүн барбай эле койсомбу? Бир жолу барбасам эч нерсе болбос. Эртеңден баштап калбай барам. Ооба, эртең. Эртең, бул сөз Адилеттин жашоосуна эң таттуу уу эле. Ал бул сөздү айткан сайын өзүн тынчтандырып, кылмыш кылып жаткан абийирин уктатып койчу. Ал колун сунуп кайрадан телефонун алды. Ойгонору менен алгачкы кылган иши реалдуу дүйнөгө эмес, кайрадан виртуалдык тузакка кирүү болду. Ал өзүнүн жашоосун курганын ордуна башкалардын жашоосун көзөмөлдөөгө киришти. Адилет аудиторияга киргенде өзүнүн чоочун сезди. Анын курсташтары топ-топ болуп алышып, кызыктуу талкуу жүргүзүп жатышыптыр. Бирөөлөр жаңы долбоорлорду, экинчилери алган билимдерин, үчүнчүлөрү келечектеги пландарын сүйлөшүүдө. Алардын көздөрү жанып, жашоого болгон кумарлары ашып-ташып турган. Ал эми Адилет ал бул майрамдын ортосундагы тирүү өлүктөй эле. Ал эң арткы катарга барып отурду. Ал жерде көлөкө көп. Аны эч ким байкабайт. Анын эң жакын досу Самат жанына басып келди. Самат Адилеттин толук карама каршылыгы. Ал спорт менен машыгат, тил үйрөнөт,
жана ар бир мүнөтүн эсептейт. Самат достук шайыр үнү менен: "Кандай Адилет, көрүнбөйсүң го? Кечинде сага чалдым эле. Жаңы стартап боюнча сүйлөшөйүн дегем. Сонун мүмкүнчүлүк болуп жатат, кошулбайсыңбы?" Адилет көзүн ала качып кайдыгер: Кече колум бошободу, Самат. Бир маанилүү иштерим чыгып калды эле. Анан көрөбүз го, кийинки жумада сүйлөшөлү. Кийинки жумада. Убакыт турдоочу Адилеттин аркасында туруп, Саматтын сунушун Адилеттин кулагынан кагып салбадыбы? Самат үшкүрүнүп башын чайкап нары кетти. Адилет болсо партасынын астынан кайра эле телефонун алып чыкты. Окутуучунун үнү ага алыстан келген ызы чуудай гана угулуп жатты. Ал бул жерде денеси менен гана бар эле. Ал эми руху башка бирөөнүн жалтырак видеосунун ичинде адашып жүргөн. Кечинде үйүнө келгенде Адилет ваннага кирип жүзүн жууду. Ал башын көтөрүп күзгүгө тигилди. Жамгырдын терезени соккон үнү анын ичиндеги тынчсызданууну күчөтүп жатты. Күзгүдөн ага 20 жаштагы жигит эмес, 40 жаштагы чарчаган адам карап тургандай сезилди. Көздөрүнүн нуру өчкөн, ийиндери чөгүп кеткен. Адилет өзүнө өзү сүйлөнүп, үнү титиреп: "Мен киммин? Мен эмне кылып жатам? Самат экөөбүз бир мектепте окуганбыз го. Ал азыр кайда? Мен кайдамын? Эмнеге мен ушунчалык алсызмын?" Ал күзгүдөгү өзүнүн образын көрүп коркуп кетти. Ошол ирмемде бөлмөдөгү жарык ирмелип, аба муздап кеткендей болду. Ал бурчта турган убакыт турдоочунун карааны көргөндөй болду. Ал караан Адилеттин колундагы телефонду көрсөтүп, мыскылдап күлүп жатты. "Сен менин маалыматтарымдын керектөөчүсүн. Сенин тагдырыңды мен жазып жатам. Күзгүгө караба, экранга кара. Экранда баары сон, экранда сен баатырсың." Адилет кулагын колу менен жаап алды. Бирок бул үн анын ичинен чыгып жаткандай эле. Ал телефонду дубалга ургусу келди, бирок колу барбады. Ал телефонго ушунчалык байлангандыктан анысыз өзүнүн бар экенин сезе албай калган. Адилет үйүнөн качып чыкты. Ал өзүнүн алсыздыгынан жана тиги күзгүдө чарчаган образынан качып баратты. Шаардын жаркыраган чырактары анын көзүнө жагымсыз көрүнүп, ал тынчтык издеп, четиндеги эски парктын эң тереңине кирип кетти. Бул жерде адамдар аз, бактар бийик жана асман кенен эле. Ал эски сырлары сыйрылган отургучка отуруп башын мыкчыды. Ошол учурда анын жанынан кимдир бирөөнүн жай басып өткөнү угулду. Бул кадамдар ушунчалык салмактуу жана ишенимдүү болгондуктан Адилет аргасыз башын көтөрдү. Анын жанында бир карыя туруптур. Үстүндө эски кыргыз чапаны, башында ак калпагы бар эле. Анын жүзүндөгү ар бир бырыш өткөн жылдардын терең изи сыяктуу. Бирок эң таң калыштуусу карыянын көздөрү эле. Ал Адилеттин көздөрүнө окшош болчу. Бирок аларда өчкөн от эмес, терең акылмандык жана чексиз өкүнүч бар эле. "Балам, бул жерде жалгыз эмне кылып отурасың? Жаштыктын кымбат мүнөттөрүн бул муздак шамалга берип жатасыңбы?" Адилет таң калып, рой эмес, бирок алсыз: "Жөн эле, башым ооруп жатат. Жашоодон чарчадым, аксакал. Баары кыйын, баары татаал болуп баратат." Карыя жанына отуруп таягына таянып: "Чарчадым дегениң эмне? Сен али жолго чыга элексиң го. Мен сага бир нерсе көрсөтөйүн." Карыя чөнтөгүнөн кичинекей, жезден жасалган кум саатты алып чыкты. Ал саатты оодарып, Адилеттин алдына койду. Кумдар агып баштады. Бирок бул кадимки кум эмес эле. Ар бир түшкөн кум бүртүгүндө Адилеттин жашоосунан үзүндүлөр көрүнүп жатты. Анын телефон карап отурган мүнөттөрү, өткөрүп жиберген лекциялары, апасына каттуу айткан сөздөрү. "Карачы балам, бул сенин убактың. Түшүп жаткан ар бир бүртүк бул сенин колуңдан учуп жаткан мүмкүнчүлүгүң. Сен бул кумду алтынга алмаштыра алмаксың. Бирок сен аны топуракка айланып жатасың. Билесиңби, мен киммин?" Адилет коркуп селт этип: "Сиз кимсиз?" Карыя көзүнө жаш алып, Адилеттин колун кармап: "Мен сенин 50 жылдан кийинки өзүңмүн. Мен сенин эртең деген сөздөрүңдүн курмандыгымын. Мен өмүр бою эртең баштайм деп жүрүп, акыры эч нерсеге жетпей, ушул эски отургучта өлүмүн күткөн Адилетмин. Мен сага эскертүү үчүн келдим." Адилеттин денеси дүркүрөп кетти.
Карыянын колу муздак эле. Ал кантип жакшы көргөн кызынан айрылганын, кантип ата-энесинин акыркы сапарга узата албай калганын, анткени ал дайыма виртуалдык дүйнөдө бош эмес болгонун айтты. Карыя үнү катуулап, "Мени кара. Менин колумдагы бул чарасыздыкты кара. Мен азыр баарын бермекмин. Бир эле күнгө сенин жашыңа кайтып баруу үчүн." Телефонду ыргытып, апамдын тизесине башымды коюп, Самат менен чогуу бизнес ачып, дүйнөнү өзгөртүү үчүн баарын бермекмин. Бирок менин саатымда кум түгөндү, балам. Ал эми сенин саатыңда дагы бир аз бар. Адилет көзүн жумуп кулагын жапты. Ал бул чындыкты көтөрө алган жок. Ал кыйкырып жиберди. Ал эми көзүн ачканда Карыя жок эле. Жанында эч ким жок. Болгону жерде сынган кум сааттын сыныктары жана анын ичиндеги чачылган Адилеттин жашоосунун мүнөттөрү сыяктуу жалтылдаган кумдар жатты. Адилет үйүнө келип бөлмөсүнө кирип эшикти ичинен бекитти. Анын денеси калтырап, көздөрү күзгүдөгү Карыянын элесин дагы деле көрүп жаткандай тунарат. Ал үстөлдө жаткан телефонуна карады. Ошол кичинекей темир жана айнек бүгүн ага эң коркунучтуу желдеттей көрүндү. Ал телефон анын 50 жылдык өмүрүн соруп ала турган курал эле. Жок, бүттү. Мен сенин кулуң болбойм. Бүгүн мен өзүмдүн ким экенимди далилдейм. Ал колун сунуп телефонун өчүрүү баскычын басты. Экран өчтү. Бирок ошол замат бөлмөдөгү жымжырттык аны кыса баштады. Бул санариптик детокс же ломка деп аталган азаптын башталышы эле. Биринчи 10 мүнөт өткөндө Адилеттин колу өзүнөн өзү телефонго сунула баштады. Анын мээси көнүп калган дофаминди оңой келген ырахатты талап кылып жатты. Ал бөлмөдө ары бери басып, тынчы кетип тердей баштады. Адилет ички үнү өзү менен өзү талашып, "Жөн эле бир карап койсомчу, балким Самат маанилүү нерсе жазгандыр. Же жаңылыктарда бир нерсе болдубу? Бир эле мүнөт." "Жок. Токто. Сен азыр эле Карыяны көрдүң го. Эгер азыр алсаң сен жеңилдиң деген сөз. Чыда, Адилет, чыда." Ал текчеде жаткан чаң баскан англис тили китебин алды. Китепти ачканда кагаздын жити анын мурдуна өөн учурады. Ал биринчи баракты окууга аракет кылды. Бирок мээси баш тартты. Сүйлөмдөр бири-бирине кошулуп, мааниси түшүнүксүз болуп жатты. Окуганын унутуп калгандай сезилди. Анткени анын көзү 15 секунддук кыска видеолорго көнүп калган. Ал эми терең маалыматты кабыл алуу үчүн бул чоң мээнет эле. Түн ортосу болсо да апасы уктаган жок. Ал уулунун бөлмөсүндөгү ары бери баскан кадамдарды угуп, тынчсызданып жаткан. Ал колуна жылуу чай менен нан алып, эшикти ачты. Апасы жумшак, мээримдүү үн менен: "Балам, чарчадыңбы? Кел бир аз дем алып чай ичип алчы. Сенин көзүңдөн бир башкача нерсени көрүп турам. Сен ойгонгондойсуң, садагам." Адилет апасын кучактап, башын ийине коюп: "Апа, кечириңиз мени. Мен ушунча убакыт кайда жүрдүм? Сиздин кадырыңызды, убакыттын кадырын билбей, мен абдан коркуп жатам, апа. Кайрадан ошол тузакка түшүп калуудан коркуп жатам." Апасы анын чачынан сылап: "Коркпо, балам. Биринчи кадам дайыма оор болот. Күн сайын бирден гана барак оку. Күн сайын бир гана жакшы иш кыл. Тоо канчалык бийик болсо да, ага кичинекей кадамдар менен чыгышат. Мен сени мененмин." Апасы чыгып кеткенден кийин Адилет терезенин кинени ачты. Таза аба бөлмөгө толуп анын мээсин сериктти. Ал китебин алып биринчи сөздөрдү дептерге жазды. Мүмкүнчүлүк. Ал бул сөздү кайталап жатып ичинде бир жарык пайда болгонун сезди. Ал түнү Адилет телефонсуз уктады. Түшүндө ал Карыяны көрдү. Карыя эми парктын отургучунда эмес, гүлдөгөн бактын ичинде күлүп туруптур. Анын колунда кум саат токтоп калган эле. Анткени Адилет убакытты токтотуп, аны өзү башкара баштаган. Арадан 3 жыл өттү. 3 жыл. Бул кимдир бирөө үчүн текке кеткен миңдеген видеолордун тизмеги. Адилет үчүн бул ар бир мүнөтү алтынга тете курулган жаңы жашоонун фундаменти болду. Ал эми баягы караңгы бөлмөдө телефонго тигилип отурган алсыз жигит жок. Анын ордуна ийиндери түз, көздөрүндө максаттын оту жанган, өз убактысынын кожоюну турат. Адилет менен Самат өздөрүнүн биринчи IT мектебин ачышты. Бул жөн эле мектеп эмес эле. Бул жаштарга убакытты кантип башкарууну, виртуалдык тузактан кантип чыгууну үйрөткөн борбор болчу. Адилеттин ар бир сабагы "Силердин убактыңар, силердин эң кымбат капиталыңар" деген сөз менен башталчу.
Жеңиштин дамы. Салтанаттуу кече. Чоң сахнада Адилет турат. Ал жылдын мыкты ишкери наамын алып жатат. Залда отурган жүздөгөн жаштар ага суктануу менен карап турушат. Бирок Адилеттин көзү биринчи катарда көзүнө жаш алып, уулу менен сыймыктан отурган апасында эле. Апасынын аппак жоолугу Адилет үчүн дүйнөдөгү эң бийик туус сыяктуу сезилди. Адилет микрофон менен толкунданган, бирок бекем үн менен: "Достор, мындан 3 жыл мурун мен өлүүгө даяр болгон тирүү өлег элем. Менин өмүрүмдү көрүнбөгөн ууру уурдап жаткан. Мен эртең деген тузактын ичинде дем албай жаткам. Бирок мен түшүндүм. Эртеңки күн бул бүгүнкү жасалган кадамдардын жыйынтыгы гана. Эгер сиз азыр колуңуздагы телефондо эмес, өз келечегиңизди тандасаңыз, сизди эч ким токтото албайт. Убакытты уурдатпагыла, аны жараткыла." Кечинде Адилет кайрадан ошо эски паркка келди. Ал баягы отургучка отуруп, чөнтөгүнөн жезден жасалган, бирок эми бүтүн кум саатты алып чыкты. Ал саатты оодарып койду. Кумдар жай, тегиз агып жатты. Ошол учурда баягы карыя кайрадан пайда болду. Бирок бул жолу ал каарып чөккөн эмес. Ал аксакалдуу, нурдуу, бактылуу аксакал эле. Ал Адилеттин жанына келип колун ийине койду. Карыя жылмайып нуска үн менен: "Рахмат сага, Адилет. Сен мени куткарып калдың. Эми биздин келечегибиз жарык. Сен убактыңды туура пайдалануу менен миңдеген адамдардын тагдырын өзгөрттүң. Эми бул кум саат сеники. Аны эч качан сындырба." Урматтуу угуучум, бул окуя жөн эле Адилеттин окуясы эмес. Бул сиздин, биздин окуябыз. Азыр колуңузда кармап турган телефонуңуз же компьютериңиз бул жөн эле сиздин келечегиңиздин куралы же сиздин өмүрүңүздү соруп жаткан ууру. Тандоо сиздин колуңузда. Кум саат оодарылды. Сиздин убактыңыз агып жатат. Аны эмнеге коротосуз? Эртеңге калтырасызбы же дал азыр ушул видео бүткөндөн кийин биринчи кадамыңызды жасайсызбы? Эсиңизде болсун. Сиздин 50 жылдан кийинки өзүңүз сизди карап турат. Аны уят кылбаңыз.